Жалал Абад облусунун Аксы районуна быйыл 90 жыл толду. 90 жылдык мааракеге карата 4-5 октябрь күндөрү Кербен шаарында спорттук оюндар өткөрүлүп, расмий жана концерттик бөлүктөрү Падыш Ата жайлоосунда белгиленди. Жериң жердин соорусу, керемет ыйык жай тура. Теңирден бүткөн башкача тегиңди айтчы баатырым, тыңдап сен угайын. Ылым кезип карыткан кыргыз деген элден биз. Кыркыруу журттун бутагы саруу багыш уруубуз. Иш-чарага өкмөт өкүлдөрү жана жогорку кеңештин депутаттары катышып, район элин 90 жылдык мааракеси менен куттуктады. Мындан тышкары коңшулаш Өзбекстандын Наманган облусунун губернаторунун орун басары баштаган делегация, тарыхчы окумуштуулар, район шаар башчылары, облустук райондук мекеме ишканалардын жетекчилери, район тургундары жана коноктор катышты. Эң негизгиси ушул өзүмдүн элимди ушул чоң 90 жылдык торколуу майрамы менен куттуктагым келет. Ошо менен бирге элибизге тынччылык, көп бийиктиктерге жетишкенди дагы каалаймын. Баягы кыргыздар айтмакчы, алыскы туугандан жакынкы кошуна деген биздин кошуна мамлекеттен келген коноктор болуп атат. Бул деген азыр жакын деле мынакей 3-үнөн баштап 6-сына чейин ЭККнун деген 17-чи күзгү сессиясы Бишкекте өттү. Ошол жерде ушул чек арага жакын жайгашкан райондордогу жаңы чакырыктарды ушул достошуу, кызматташуу жолу менен гана чечүү боюнча дагы көп маселелер көтөрүлдү. Мен ойлойм, ушул бүгүнкү бизге келген, биздин кубанычыбызды тең бөлүп, биздин кубанычыбызды чогуу монтип бөлүшүп, көрүшүп турган биздин кошуна мамлекет Өзбекстан Республикасынан келген конокторго чоң ыраазычылык билдиргим келет. Ошонун эле негизинде мынакей бизде деген 11 айлык өкмөт болсо, 11 айлык өкмөттөн ушунча үй курулуп, элдердин маанайлары, балдардын мондай жүгүргөндөрү, элибиздин монтип ушул эле өзүбүздүн кичинекей район ушундай республиканын деңгээлинде өтүп аткан майрам өтө кубандырып атат да ушундай. Расмий бөлүктөн соң 90 жылдык мааракеге арналган сахналаштырылган көрүнүш, улуттук оюндар уюштурулуп, иш-чара Аксынын таланттуу өнөрпөз уул кыздарынын катышуусундагы концерттик программа менен коштолду. Жазданып башын кылычка. Жактырып келген жеримди. Майрам жүрүшүндө спорттук оюндардын бир нече түрү боюнча мелдештер өткөрүлдү. Ал эми улуттук оюндардан кыз куумай, тыйын эңбей күрөш уюштурулду. Аксы районунун өсүү өнүгүшүнө зор салымын кошуп келе жаткан инсандарга Аксынын ардактуу аты уулу наамы ыйгарылды. 37 жаштагы Бообек Нурматов спорттун каратэ-до түрү менен балдарды акысыз машыктырып келет. Бүгүн анын жасаган эмгегинин акыбети кайтып, ардактуу аты наамына ээ болду. Şu Аксы районунун каратэ-до федерациясынын жетектейм, ошонун президенти болуп иш алып барып келип атабыз. Кудай кааласа, жаштар жакшы жолго тарбияланга аракет кылып атабыз. Бүгүн дагы Аксы районунун 90 жылдыгынын шайнысында турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй биздин негизги табият эч кандай бир көркөмдөөнү талап кылбайт экен. Биз ушул жерге келип азыр аябай өзүбүздө суктанып атабыз, өзүбүздүн жерде эле жүрүп, дагы деле суктанабыз. Эң улуу тоолор негизи Аксы аймактарында экен. Өзүнүн Авлетим жайлоолорун айтып келсек, Падыш Ата жайлоосу, Сарчелек деген эмне деген жер. Боз Батабыз укмуш сонун касиеттүү жер болгону ал жерге чыгып барууга жол татаал болгондуктан бир аз оозторго алынбай керек. Эмесе ушул жердеги улуу мазарлардын эң улуусу Боз Батабыз болуп эсептелет. Кыргызстандын башка жерлерине эле барып көрүп келип атабыз. Ар бир жердин өз кооздугу бар. Наам алгандардын катарында райондогу көкбөрү, волейбол жана башка спорттун түрлөрүнүн өнүгүшүнө салымын кошуп келе жаткан Нурбек Керимбеков дагы бар. Волейболный клуб ачылган. Аксы волейболный клубу. Аксы волейболный клубу высший лига Б'дан биринчи местен алып Кыргызстандан. Ага өттү Аксынын команда. Жалаң аксылык балдар бир клуб курганбыз. Мурун ар кимиси ар жакта ойногон болсо, мисалы башка клубтардан Нарында, Көлдө ойногон болсо, бардыгын башын бириктирип келип азыр Аксы клуб деп атап койгонбуз да. Аксы деп Көкбөрдөн дагы эме кылганбыз, клуб түзгөнбүз өзүбүз. Полный аттарды бардыгын алып бергенмин. Бардыгы бир сарайда туруп, азыр түштүк региону боюнча биринчи, экинчи местеде келет атабыз. Бишкекке барып ойноп келдик биринчи жолу. Эми дагы аракет кылып атабыз. Түрдүү кырдаалдарга карабастан Аксы элинин жана эл башчыларынын биримдиги, иш билгилиги, ынтымактуулугу менен район өзүнүн түптүүлүгүн жоготпой, күн санап өсүүдө. Райондун 90 жылдык мааракесине Падыш Ата жайлоосунда 90го чукул боз үйлөр тигилди. Бүгүнкү той аябай жакшы, шаңдуу өтүп турат. Мына музыкалар, элдер болсо настроение абдан жакшы. Ошондой эле биздин коллектив өзүбүзчө мына боз үйдү тигип,
Кудай кааласа алдыңкы орундарды ээлеп издеп турабыз. Мына боз үйдүн конкурсу болот. Ошондой эле биз мына Токтоолду, Каракөлдүк конокторду күтөбүз деп, аларды жакшы маанай менен күтүп алабыз деп атабыз. Куш келипсиңер, ушу Аксын 90 жылдыгы кут болсун. Мындан ары да жакшы ийгиликтерге жетишели. Кудай кааласа да 100 жылдыкта бирге болойлу. Аксын 90 жылдыгы биздин Кашкас айыл өкмөтүндө болуп калышынын себеби негизи биздин жаратылышыбыздын кооздугу күз болуп калса дагы ар бир мезгилдин өзүнүн кооздугу болот дегенде ошол биздин Кашкас айыл өкмөтүндөгү жерибизде өтүп калды. Андан тышкары бул жердеги жердин кенендиги ушул жерде тандалып, ушул жерде 90 жылдык маареке өттү да. Бул жерде сайыс учурунда колхоздордун 6 айлык жыйынтыгы деген ушундай иш-чаралар болуп болчу. Ошо 6 айлык жыйынтыктар да ушул жерде болуп болчу да. Кут таарыган, береке төгүлгөн Аксы илгертеден таланттарга бай келет. Алардын сап башында акын Молдобагыш, Күү атасы Ниязалы, айтылуу акын Жеңи жок, Темиркул Металиев, Токтосын Тыныбеков, Төлөгөн Касымбеков, Жунай Мавлянов, Салибай Шатманов, Азада Бегимкулова сыяктуу таланттар мекендеген түптүү бай жер экендигин тастыктап келет. Тарых барактарына кайрылсак, Аксы Ош облусунун курамында болуп, 1928 Кызыл Жар району болуп түзүлгөн. 1990 жылдан тартып Жалал Абад облусунун курамында. 1992 жылга чейин Аксы Жаңы Жол району деп аталып келген. Учурда райондун борбору Кербен шаары. Калкы 113 000 адамды түзөт. Район Фергана өрөөнүнүн түндүгүндө, Жалал Абад облусунун түндүк батыш тарабында жайгашкан. Өзбекстандын Жаңы Коргон, Чартак, Үйчү жана Үч Коргон деп аталган 4 району менен чектешет. Чектешкен чек арасынын узундугу 142 километрге созулат.